Дистанттык окутуу деген бул бүгүнкү күндөгү учурдун талабы. Аралыктан окутуу дегенди түшүндүрөт. Аралыктан дегенде окуучу өзү каалаган же жашаган ордунда эле отуруп, интернет, компьютердик технологиялардын жардамы менен окутуучу жана окуу жай менен байланышып окуган форма бул дистанттык окутуу формасы деп аталат. Артыкчылыгы студентке дагы артыкчылыгы бар, университетке дагы артыкчылыгы бар. Студенттен баштай турган болсом, мен айтмакчы, ал окуу жайына сөзсүз түрдө келиштин кажети жок. Интернет технологиянын жардамы менен каалаган жерден байланыш түзүп окуганга мүмкүнчүлүгү бар. Демек, ага байланыштуу көптөгөн турак жай, тамак аш жана башка үнөмдүү пайдаланат. Экинчиси, үчүнчүсү бул модулдук принцип деп аталат. Толук кандуу дистанттык окууда ал ар бир окууну сөзсүз түрдө жалпак тил менен айтканда 4 жыл окубастан блок модуль менен окуганга мүмкүнчүлүгү бар. Университет үчүн кандай артыкчылыгы бар? Университет үчүн контингенттин эч бир маселеси жок, аудиториялык фонд деген маселе турбайт. Сөзсүз түрдө, мисалы, Индияда 3 миллионго чейин дистанттык формада окуган студент бар, университеттер бар. Кийинкиси онлайн окутууну уюштуруу. Университеттин каалаган окутуучусу онлайн курстарды, видео сабактарды иштеп чыгып, аны студенттерге сунуш кылганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Аны үчүн университетте эң ириде маалыматтык инфраструктура, анан маалыматтык чөйрө түзүлүш керек. Окутуучу, профессорлор ошого даяр болушу керек. Жакында Ош мамлекеттик университетинин ректору Исаков Каныбек Абдубаситович алдыңкы 5 жылга концепцияны жарыялады, университеттин өнүгүү концепциясын. Ал жерде так даана университеттин өздүк дистанттык билим берүү системасын түзүү деп бизге тапшырма коюлган. Биздин департамент ошонун үстүндө иштейт. Ага ылайык биз айтабыз, биздин артыкчылыгыбыз бүгүнкү күндө университетте башка окуу жайларга салыштырмалуу инфраструктура, анан маалыматтык чөйрө түзүлгөн. Бул биринчиден. Экинчиден, биз дистанттык билим берүүнүн элементтерин, толук кандуу эмес, элементтерин биз сырттан окуу бөлүмүндө ишке ашырып келебиз. Бул башкача айтканда бизде мындай андан ары ыкчам аракеттерди көрүүгө база бар дегенди түшүндүрөт. Андыктан мына жакын күндөрдө биз концепцияны сунуштайбыз. Ага ылайык жакынкы 5 жылда биз толук кандуу дистанттык билим берүүгө өтүүгө толук кандуу мүмкүнчүлүгүбүз бар деп айта алабыз. Жаңы технологиялар жана дистанттык окутуу департаменти биз бүгүнкү күндө айтабыз, сырттан окуу, мен башында айтпадымбы, дистанттык технологияларды колдонуу менен сырттан окуу деген окуу формасында окутабыз. 5000ден ашуун студент бар бүгүнкү күнгө карата. Бул дистанттык окутууну ишке ашыруу үчүн университетте 10дон ашуун көз карандысыз тестирлөө борборлору түзүлгөн. Бул биринчиси. Экинчиси, мына жакынкы арадыкта биз 2 пилоттук дистанттык окутуу борборлорун ачабыз. 2 факультетте, бул сырттан окуу формасында студенттери көп болгон факультеттерди ачабыз. Ага учурдагы инфраструктурага жооп бере турган, же болбосо интернет технологияларды колдонууга мүмкүнчүлүк бере турган видео системасын, анан кайтарым байланыш системасы орнотулат. Бул баягы башында мен айткан системаны ишке ашыруу үчүн алгачкы кадамдарыбыз болуп эсептелет. Айырмасы ат менен төдөй деп айтсам болот. Анткени эмне үчүн? Заочный деп сырттан окуу деп айтабыз. Сырттан окууда студенттер сөзсүз түрдө университетке келиши керек. Бүгүнкү күндөгү система, мен башында айткандай эле, дистанттык технологияларды колдонуу менен сырттан окуу деп аталат. Толук кандуу дистанттык окуу эмес да. Эмне үчүн? Анткени аралык, анан учурдук модулдар деген бар да сырттан окуу бөлүмүндө дагы. Ошону дистанттык аралыктан компьютердик технологиялардын, интернеттин жардамы менен тапшырууга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок жыйынтыктоочу экзамендерге ал сөзсүз түрдө келиш керек, катышышы керек. Эгерде биз бүгүн фундаменталдык өзгөртүүлөргө бара турган болсок, анда дистанттык окутууда ал жыйынтыктоочу экзамендерге дагы келбегенге мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүн адистер, эксперттер, ошол маалыматтык технологиялар менен иштегендер ушунчалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берди. Дистанттык билим берүүнү маселеси жок эле ишке ашырса болот. Эң негизги каражаттар жөнөкөй сиз менен биз колдонуп аткан социалдык тармактар.